Саламатсыздарбы? Биз бүгүн дагы изилдөө усулдарынан озеки тарых жана анын баскычтары жөнүндө сөз кылабыз. Жана биз өткөн сабакта озеки тарыхты колдонуу үчүн кандай суроолорду колдонсок болот, ушулар жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн ошону улантабыз. Озеки тарых усулун колдонууда биз жогоруда айтып кеткендей, биз кишилер менен маектешүү жүргүзүп, ошол болуп жаткан окуяны же болбосо ошо тарыхый бир окуяны же тарыхый бир маселени, коомдук өзгөрүүлөрдү талдап жатканда, ошолордун кишилердин жашоосуна тийгизген таасирин изилдеп жатканда, ошо кишилердин жекече жашоосу жөнүндө сөз кылабыз деп айттык. Анан ошондо негизги демилге, ошо баянды түзүүчү негизги киши ал изилдөөчү эмес, ошол баяндоочу өз эсептелерин эске алганбыз. Ошон үчүн биз суроо берип жатканда суроолорубуз саны жагынан дагы абдан чектелүү болот жана жалпы мүнөзгө ээ болот деп айттык. Анткени бир майдаланган суроолорду же кандайдыр бир багыттоочу суроолорду көп бере бербейбиз. Эми ошондо мүмкүн болушунча изилдөөчүнүн таасирин, баяндоочуга болгон таасирин, анын баяндоосуна болгон таасирин азайтканга аракет кылат экенбиз. Ошондой мүмкүнчүлүктү түзгөнгө кандай суроолор жардам берет? Биз мурдагы сабакта айтканбыз, биз башынан эле кандайдыр бир багыттоочу суроолорду берип, аны чектебешибиз керек деп. Ошондо аны баяндоочуну чектебеш үчүн кандай суроолорду дагы колдонсок болот, ошолор жөнүндө айталы. Эң кеңири колдончу суроолордун бири бул жалпы суроолор деп айттык. Ал кишинин жашоосу жөнүндөгү жалпы суроолор. Ошондой суроолордун бири бул интервьюда да өтө кеңири колдонулат. Ошо кишинин күн тартиби жөнүндө, күнүмдүк жашоосу жөнүндө суроолор кайсы бир деңгээлде баяндоочуга көбүрөөк эркиндик берип, көбүрөөк маалыматтарды айтууга жардам берет да. Мисалы үчүн, биз кийинчерээк мисал кыла турган коммунисттик лидердин күнүмдүк жашоосу, анын коомго тийгизген таасири жөнүндө изилдөө жасап жатып, анын коммунисттик лидер катары, жетекчи катары эртеден кечке чейинки бир күндүк иштер тартиби кандай болоору жөнүндө суроону берсек, демек бул ошол кишиге, ошол кишинин жашоосун элестетүүгө же анын ошо күнүмдүк жашоосунун мазмунун ачууга жардам берет да. Мындан сырткары салыштырма суроолор бар. Биз салыштырма суроолорду негизинен көп колдонобуз, бирок салыштырма суроолор өзү бир татаал болуп эсептелинет. Бул көбүнчө абстрактуу да болуп кетет. Мисалы үчүн, өткөн сабактарда биз бир аялдын автобиографиясы жөнүндө сөз кылып жатып айтканбыз да, азыркы менен мурдагыны салыштырууга, мисалы үчүн азыркы жаштар менен мурдагы жаштардын айырмасы кандай деген бул өтө татаал суроо. Бизге жөнөкөй көрүнгөнү менен өтө татаал суроо, анткени эмнесин салыштыруу жөнүндө дагы эч кандай бул жерде маалымат жок. Жана баяндоочуга кыйын болгон жери деги эле салыштырганда ал кандайча салыштырат, эмне жактарын салыштырат, ушуга ал кыйынчылык түзүлөт ага жооп бергенгечи. Ошондуктан мындай салыштырма суроолорду бергибиз келсе, анда ошол кишинин өзүнүн жашоосундагы конкреттүү нерселер жөнүндө айтып, салыштыруусун сурансак болот. Мисалы үчүн, сиз өзүңүздүн жаш кезиңизди элестетип, анан мына неберелериңиздин бүгүнкү кездеги жашоосун элестетип, алардын жана сиздин билим алууңуз, тажрыйбаңыз боюнча бир айырмачылыктар, окшоштуктар жөнүндө айтып бересизби десек, бул суроо абдан конкреттүү суроо. Анткени бул жерде киши өзүнүн билим алуу тажрыйбасы жөнүндө жана неберелеринин билим алуу тажрыйбасы жөнүндө эмнелерди айтарын так эле билет да. Анан эмнени салыштырууну дагы ал түшүнөт. Демек, бул өзүнүн тажрыйбасына таянып, ошол маалыматты берет. Ушул суроодон көрүнүп тургандай, биз деген негизи тажрыйбаларга таянган суроолорду көбүнчө берсек болот да. Анан дагы бир кеңеш, бул ар бир суроону берип жатканда ошол суроого бир контекст түзүш керек да. Башкача айтканда, суроонун өзүн эле бербестен, ошол
башында биринчи бөлүгүндө түшүндүрүп, аны бир кайсы бир контекстке байланыштырып, андан кийин суроону берсек, бул маалыматчыларга бир топ жеңилдиктерди алар кандай жооп бериш керек, эмнелер жөнүндө айтып бериш керек, бул изилдөөчүгө эмне маанилүү экенин түшүнүш үчүн жеңилдиктерди түзүп берет. Мисалы үчүн диний билим берүү жөнүндө сурап жатып, биз мындай деп суроо түзсөк болот да. Азыркы кезде Кыргызстанда диний окуялар абдан көп. Алардын арасында өтө сапаттуу деле диний окуу жайлар бар. Бирок ошого карабастан көпчүлүк кишилер диний билим алуу үчүн чет өлкөгө барып окуганды жакшы көрүшөт, же ошондой чет өлкөгө барып окуганга аракет кылышат. Ал эми сиз да чет өлкөдө окуп келдиңиз, сизге чет жакта окуганыңызга эмнелер таасир, чет окууга барышыңызга же чет жакты тандооңузга эмнелер таасир этти деп, эмне максат менен чет жакка бардыңыз деп сурасак, анда биринчи бөлүктө биз жооп бере турган кишиге так суроо берип жатабыз да, түшүндүрүп атабыз контекстичи. Азыркы кезде негизги тенденция болуп ушу жаштардын чет жактан окууга болгон аракети өтө зор экенин, бул деген кээде сапатка деле байланыштуу эмес экендигин, анткени ошондой эле шарттар жергиликтүү диний окуу жайларда да түзүлгөндүгүн, бирок ошого карабастан алар чет жактан окугандыгы, анан ошондой кишилердин бир катары бул киши өзүнүн шарттарын кандай түшүндүрүш керек экендиги жөнүндө түшүнүктүү бир контекст түзүлүп, анан ошого карата жооп берүү жеңилирээк болот. Андан кийин негизи интервью алып жаткан учурда кандайдыр маалыматчынын билиминин чектелгендигин көрсөтө турган суроолор, же аны басынта турган суроолор, же өтө эмоционалдуу суроолор берилбеши керек, же кээ бир суроолор туура же туура эмес нерсени аныктоо үчүн берилип калат. Ушул сыяктуу суроолордон да качыш керек көбүнчө. Андан сырткары биз буга чейин деле интервью жөнүндө сөз кылганда айтканбыз. Ачык, жабык суроолор жана багыттоочу суроолор болот деп. Ошондо ачык жана жабык суроолордун кемчиликтери жана артыкчылыктары да жөнүндө айтканбыз. Албетте жабык суроолор кээ бир учурларда бергенге туура келет. Бул тактоо иретинде берилиши мүмкүн. Ал эми негизги суроолор ачык болот. Анткени ачык суроолор ошол кишинин тажрыйбасынан көп маалыматты алып чыкканга жардам берет. Андан сырткары багыттоочу суроолордун зыяны жөнүндө да сөз кылганбыз. Бул озеки тарыхта деле ошол багыттоочу суроолор болбош керек. Анткени багыттоочу суроолор кайсы бир деңгээлде изилдөөчүнүн көз карашын таңуулоо катары болуп калат да. Биз өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн пикирибизди таңуулап, анан ага деген суроолорду берип жатабыз. Анан ал киши ошого макул болгонго аракет кылып, ошол кишиге, изилдөөчүгө ылайыктуу нерселерди айтканга аракет кылып баштайт. Ушул сыяктуу чектөөчү, багыттоочу суроолордон качып, мүмкүн болушунча баяндоочуга көбүрөөк эркиндик бергенге аракет кылышыбыз керек. Эми озеки тарыхта маалыматчыларды тандоо дагы абдан маанилүү. Бул жөнүндө эмнелерди айтсак болот? Биз мурдагы сабактарда айтып кеткендей эле, негизи эле сапаттык изилдөөлөрдө маалыматчылардын санына көп көңүл бурулбайт. Негизи эле тандоонун баары максатка ылайыктуу тандоо болуп жүргүзүлөт. Кээ бир учурларда биз шынжыр ыкмасын тандайбыз. Бир кишини байланыш бир киши менен түзүп, андан кийинки кишилер менен таанышканга, ошол киши аркылуу таанышканга аракет кылган, бул ошо чынжыр маселеси болуп эсептелет. Кээ бир учурларда изилдөөчүлөр абдан бир ошо озеки тарыхка келгенде татаал кырдаалга да туш келет. Мисалы үчүн Кыргызстанда өркүн жөнүндө изилдөө жүргүзүп жатып, озеки баян топтойлу деп чечип, озеки тарыхты топтойлу деп элдин эс тутумунда ушул окуя кандай калды, кандай бир кабылданды, кандай бир чечмелер интерпретацияланды деген жагына келгенде, ошол озеки тарых абдан ыңгайлуу болду. Бирок биз билгендей эле өркүнгө 100 жыл болуп, албетте кишилер жок ошону өз башынан өткөргөн. Ошон үчүн анын неберелери, ошол кишилердин балдары жөнүндө ойлонуп ошолорду маалыматчы кылууга туура келди. Бирок ошол эле убакта чектелүү, бизде маалымат тандоо шарттары абдан чектелүү да. Демек,
эң биринчи кезекте ошондой кишилердин балдары барбы, алар айтып бере алабы, алар ошо ата энесинен бир нерсе укту экен ошол өркөн жөнүндө, жана эмнелер эске калды экен дегенге келгенде, көп деле кишилер өзүнүн ата энеси айтып берген окуяларды эстеп жүрө албайт экен да, көп маани бербей унутулуп калат экен. Ушул жагынан келгенде окумуштууларда деги эле тандоо деген мүмкүнчүлүк жок. Булар деген кимди тапса ошону эле ошонун озеки тарыхын укканга туура келет. Андан сырткары приоритет деген нерсе бар. Биз өзүбүз кандайдыр бир артыкчылык бергенге туура келет кээ бир учурларда. Мисалы үчүн биз кайсы бир окуя жөнүндө ар түрдүү маалыматчыларды билсек, мисалы үчүн ошол окуяга катышкандар, ошол окуяларда жетектөөчү ролду ойногондор же болбосо тескерисинче ошол окуяга каршы чыккандар, ошол нерселерге каршы чыккандар, ушуга келгенде биз өзүбүз артыкчылык берип, кимге артыкчылык берерибизди өзүбүз чечкенге туура келет. Мисалы үчүн мүмкүн биз жетектөөчүлөргө караганда, жетекчилерге караганда ошол окуяны жөнөкөй эл кандай кабылдаганын түшүнүү үчүн ошол окуяга катышкандарды ошол эле убакта ошол окуя бул кишинин жашоосуна бир чоң таасир этсе, ошолорду сураганга аракет кылсак, бул өзүбүз артыкчылык берип тандоо жүргүзгөнүбүздү көрсөтөт да. Анан ушинтип кишилер менен тандап алып, маалыматты тандап алып, анан маалымат жүргүзүп баштаганда дагы бир маселе чыгат. Ал маалыматты кандай берет? Биз автобиографиялык изилдөөлөрдө түшүнгөндөй, бул озеки баяндагы өтө узакка созулган маектешүү болот да. Бул бир эле жолку маектешүү эмес. Мисалы үчүн озеки баянда биз деген кишилерге стимул берип атабыз да, өткөн окуяларды эстөөгө, алардын маанилерин түшүнүүгө, бир кандайдыр бир ал жөнүндө терең ойлонууга түрткү берип жатабыз. Ошондуктан бул дароо баян айтып жаткан учурда эле пайда болот. Андан кийин деле, баяндоо бүткөндөн кийин деле ал үйүнө барып, ал киши үйүнө кетип деле ошол жөнүндө ойлонуп, анан кээ бир маанилүү нерселерди эстеши мүмкүн да. Ушуга келгенде биз ушуну эске алып туруп, ошо баянды жаздырып жатканда ага кайрадан келерибиз, жана кайсы бир нерселер унутулуп калса, аны ал кайрадан келгенде биздин эсибизге салып кайра айтып берсе боло тургандыгын эске алышыбыз керек. Демек, баяндоо негизи бул узак убакытка созулуп, бир нече жолу өткөрө турган нерсе экенин эске алышыбыз керек да. Баяндоо бир жолку жазуу менен эле чектелбейт. Аны деген кайра толуктоо мүмкүн болот да. Ошолорду эске алганыбыз жакшы.